Компьютерди колдонууда көбүрөөк ыңгайлуулук үчүн сиз операциондук системаңыздын ар кандай аспектилерин жекелештире аласыз. Карап көрөлү. Пландаштыруу менюсун табуу үчүн пуск баскычын басып, пуск менюсун ачыңыз. Андан кийин жолдор жана персоналдаштыруу тандаңыз. Бул менюда сиз Windows'ун кандай көрүнөрүн негизинен ыңгайлаштыра аласыз. Бул видеодо биз эң популярдуу Windows'ун жекелештирүү элементтеринин бир нечесине токтолобуз. Фон, түз, кулпу экраны, темалар жана тапшырмалар панели. Алгач фонду орнотобуз. Бул үчүн фон баскычын басыңыз. Азыр мен сыяктуу сүрөттү, катуу түстү жана слайд-шоуну тандай аласыз. Катуу түстү тандасаңыз, фонуңуз катуу түскө ээ болот. Көптөгөн түстөрдү тандап, же түсүңүздү ыңгайлаштырса болот. Эгерде сизде сүрөттөр папкасында же компьютериңиздин башка жеринде сүрөттөр болсо, слайд-шоуну тандасаңыз, ал папкадагы сүрөттөр фон катары тушкелди тартипте көрсөтүлөт. Эми мен фонду көк Windows логотипине коём. Түстөр колдонуучу интерфейсиңизди чындап жекелештирүүгө мүмкүндүк берет. Сиз каалаган түстөрдү тандай аласыз. Сиз уруксат берүү менен автоматтык түрдө учурдагы фондук сүрөттөн түс тандап, же төмөндөгү чоң палитрадан сүйүктүү түсүңүздү тандаңыз. Ошондой эле, бул жерде түстөрдө тапшырма тилкесин жана пуск менюсун сиз тандаган түстө көрсөтүүгө, ошондой эле колдонуулоруңуз үчүн караңгы же ачык режимди тандоого болот. Сиз ошондой эле кулпу экранын ыңгайлаштыра аласыз. Бул сиз Windows 10го киргениңизде көрүүчү экран. Сиз Windows сүрөттөрүнөн тандап же өзүңүздүн сүрөтүңүздү колдоно аласыз. Сиз ошондой эле кулпуланган экран ачылган сайын тандалган папкадан сүрөттөрдү тушкелди көрсөтүү үчүн слайд-шоуну тандай аласыз. Темалар бул Windows'ту жекелештирүү үчүн колдоно турган фондо сүрөттөрдүн, түстөрдүн, үндөрдүн жана башкалардын топтору. Алдын ала жүктөлгөн темалардан тандап же башка темаларды Microsoft Store дүкөнүнөн таба аласыз. Тема тандалганда, анын айрым аспектилерин өз каалооңузга ылайыктуу, алдын ала жүктөлгөн темалардан тандай аласыз. Мисалы, мага бул тема жагат, бирок түсү бир аз ачык болсо дейм. Мына, мага көбүрөөк жакты. Акыры тапшырма тилкесин өтөлүү. Бул орнотуулар менюсу тапшырма тилкесин кадап, бошото алат. Тапшырма тилкесин көрүнтпөй жашырсаңыз болот. Тапшырма панелинин сүрөтчүлөрүн кеңейтүүгө болот. Эгер тапшырма тилкесинде колдонманын жарлыктары көп болсо, бул чындыгында жардам берет. Кааласаңыз тапшырма тилкесин оңго, солго же экрандын жогору жагына жылдырсаңыз болот. Компьютериңизди ыңгайлаштыруу мүмкүнчүлүгү Windows 10ду колдонууну жеңилдетет жана жагымдуураак кылат.